Assalamu alaikum dostlar. Bizim kanalımıza katkı like basmayı unutmayыңыздар. Алдында сіздер менен дагы кызыктуу аңгемелер менен бөлүшмөкчүбүз. Аллага көптөгөн шүгүрлөрдү айталы жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салат жана салаваттарды айталы. Сиздер менен биздерди Аллах таалам адам баласы кылып жаратты да. Адам эле болуп калбастан Аллах таалам өзүнү таанытып, өзүнүн улуктугун, өзүнүн жакшы сыпаттарын сиздер менен биздерге таанытып, өзүнүн бирлигин, жалгыздыгын бизге үйрөткөнүгө Аллага шүгүрлөрдү айталы. Ошолордун ичинен адам баласынын ичинен сиздерди биздерди Аллах таалам мусулман кылып жаратты да. Мусулман баласы кылып жаратты. Иншалла жалгыздыгын, бирдигин билдирип, өзүнө ибадат кылуучулардан жаратты. Бүгүнкү сиздер менен биздердин кыла турган маегибиз ошол бир убакта өзүнүн күчүнө ишенген шунчалык бир жигит өткөн. Ошол жигиттин окуясын сиздерге айтып бермекчибиз да. Ошол биздин каарманыбыз күндөрдүн биринде талаада отурса, бутунун алдында бир кара коңуз бараткан болот. Эми билесиздер, талаанын кара коңузу Аллах тааланын кудурети менен буттар, аркы буттары узун, алдыңкы колдору кыска да. Айтор эми билесиздер, талаада бул коңуздар суу жок жерлерде, адырларда, тоолордо, ушундай суусуз жерде болушат да. Ошол биздин каарманыбыз отурса, жанагы коңуз бир бокту кечиресиздер эми. Ошондой бир бокту тоголотуп барат да. Жанагын карап туруп, жана биздин каарманыбыз күлөт экен да. Аллах деле бир ушуларды дейт, кызыктай жаратып койгон дейт да. Эми мындайча айтканда, сүрөтчүгө күлүп жаткандай күлүп сүйлөйт да. Аллах деле буларды бир кызыктай жараткан дейт да. Артыңкы буттары узун, алдыңкы колдору кыска. Жада калса булар дейт, бул бокто өздөрүгө пайдасы жок дейт да. Бир баягы тапкан өздөрүнүн ошол олжосун тоголотуп барат дагы, бир тешикке кирип тартат, кирбейт да. Себеби өзүнөн чоң, жана тешиктен да чоң кылып тоголотуп алышты да анча. Жана тешиктин ичине киргенде жанагы коңузга аба жетпей калат да. Эми чыгайын деп кайра тигини түртсө, жанагыны катуу кептеп койду жанагы тешиктин оозуна. Кептелип калган нерсе чыкпайт. Түртөт, анан чыкпай калат, ошол жерде өлүп калат да. Анан ошентип жанагы биздин каарманыбыз күлөт да, Аллах таала деле бир кызыктай жаратып койгон буларды депчи. Ошентип күндөр өтөт. Ошол ойлонгондон кийин, канча бир күндөр өткөндөн кийин жана биздин каарманыбыз ооруп калат. Анан эми ал өзүнүн күчүнө ишенген. Анан ошол эле убакта элге да каардуу болот да. Ага жакындары деле мындай батынып эч ким эч нерсе айта албайт. Ошол биздин каарманыбыз күндөрдүн биринде катуу ооруп калат. Барбаган жери, кылбаган амалдары калбайт. Анан ошондо бирөө айтат, ушундай бир жерде дейт, баландай жерде ушундай бир оолия бар дейт да. Ошол оолияга нерсени аяктырат, башка эч жерден амал калбады дегенде, жанагы киши ошол оолияны издеп барат да, канча бир күндө издеп барып табат. Таап жанагы оолияга болгон айтат да, акыбалынчы. Оолиянын келишин билген, анын кандай акыбал адам экенинен кабардар болгон оолияда жанагы оолия карап туруп дейт, макул дейт, биз сизди айыктырабыз дейт да. Бирок бир шарт менен дейт. Биз айткан шартты кыласыңар, ошондо гана силер айыгасыңар дейт да. Макул дейт. Сен дейт, ошол талаада дейт да, адырларда дейт, бир кара коңуз болот дейт да. Артыңкы буттары узун, алдыңкы колдору кыска. Алар дейт, өздөрүнүн олжосу ошол бок болот дейт да. Ошол бокту жешиңер керек. Ошол кыска алдыңкы эки колуну кошо ошол бокту тоголоткон богуну кошо жешиңер керек. Бирок ал бир эле күн эмес дейт. 40 күн бою күндө бирден жешиңер керек. Анан гана жакшы болосуңар дейт. Эми жан керек да, баарыбызга эле жан керек болгондо кандай далбастайбыз да. Эми биз жанагы башын байкарлы, жана биздин каарманыбыз башында күлбөдү. Анан жана коңуздар барат дагы тоголотуп барып, мунусунун өзүнө пайдасы тийбейт. Бир тешикке кирет, өлүп калат дейт да. Ошондой эле бул дүйнөнү дагы Пайгамбар саллаллаху хадисинде ушундай мазмунунда да бул дүйнөнү бокко теңеген да. Бок дейт да, бул дүйнөчү. Адам баласы деле ошондой экенбиз да. Бул дүйнө бизге, биз бул дүйнөдө жакшы көргөн жубайларыбыз, балдарыбыз, ата энебиз, бир тууганыбыз биз менен эч дүйнөбүз топтогон шунчалык 60-70 жылдык өмүрүбүздү кетирип топтогон дүйнөбүз да биз менен көргө чогуу кирбейт экен да. Ошол коңузга окшоп сүйрөп көргө чейин барат экенбиз да, тыгылат экенбиз, ошол жерден кайра чыгайлы десек чыга албайбыз. Дүйнөбүз кептелип калган, адам баласы ушундай жаралыптыр да. Ошол жерден өлөт экен да. Дүйнө дагы ошол коңузду дагы ошол биздин бу дүйнөдөгү акыбалыбызга салыштырып жатат да, коңуз менен адамды. А бокту биздин топтогон дүйнөбүзгө салыштырып жатат. Ошон үчүн айтат го, Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат, Аллах таала айтат, шүгүр кылгыла көбөйтүп берем деп. Азга шүгүр кылбаган көпкө шүгүр кылбайт дейт. Ошон үчүн Аллах тааланын берген ар бир нематына шүгүр кылышыбыз керек экен да. Аллах таала сиздер менен биздерди ушунчалык керемет кылып жаратканда Аллага шүгүрлөрдү айталы. Анан ошентип биздин каарманыбыз айласы жок дейм, жан керек. Анан жанагы күндө бирден колуну, эки колуну жана ошол тоголоткон корголуну жеп, 40 күн жеп жакшы болот да. Алланын кудуретин караңыздар. Күлбө досуңа келет башыңа дейт да. Каарманыбыз Аллага күлүп, Алланын жаратканыга шек келтирип күлдү. Аллах таала ошол өзүнүн күлүп Алланы мыскылдаган нерсеси менен буга дарылык касиетти берип койду. Анан күндөрдүн биринде биздин ошол каарманыбыз бир узак сапарга аттанат. Узак сапарга аттанып кемеде бара жатса, кемеде шунчалык
катуу шторм жүрөт да. Шторм болуп элдин баары чуркап жандал баштап, баягы кеменин силкингенинен жанагы түшкөндөр түшүп, өлгөндөр өлүп жатат да. Бирок биздин каарманыбыз бир бурчта кыймылдабай отурат да. Аны көргөн жанындагы шериктер айтат да, эмне болду сага, сен жинде болдуңбу, кыймылдабайсың, турбайсың, өлөсүң дегенде, жана биздин каарманыбыз айткан экен да. Жада кааласа Аллах Таала дейт, ошол коңуздун тоглоткон богун жедирип, эки кыска кол менен тоглоткон богун жедирип, Аллах Таала сактап коет дейт да, кимди кааласа дейт. Аллах Таала кааласа бул жерден да бизди, сиздерди сактап коет. Биз Алланын ишиге аралаша албайбыз деген экен да. Ошентип бул окуя аягына чыккан экен. Ошон үчүн биз да сиздер дагы Алланын кудуретине, Алланын бизди жараткан, сиздерди биздерди кандай жараткан болсо ошондой кабыл алып, Алланын ар бир келген неаматына шүгүргө атырган болсок, иншалла бу дүйнө акыретте иншалла Алланын ыраазылыгы менен жашайбыз. Алланын ыраазылыгын табабыз да иншалла. Алла сиздерден, биздерден ыраазы болсун.